Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 22 декабрь 2025 жыл. Мен сіздерге Западный тарапта жайгашкан, шаарга караган, барыңыздар эле билген Кызыл Байрак айылынан сатыла турган, под бизнеске ылайыкталынган, документтери дагы атайын под бизнеске ылайыкталынып жасалган, сатыла турган ушул жер участок жөнүндө информация бермекчимин. Коммерция багытында алып сиздер под бизнес катары колдоно бересиздер. Самомойка, частный садик, чайхана, кафе, кааласаңыздар продуктовый магазина, кыскасы под бизнеске документтери ылайыкташтырылган. Тегиз сонун жер. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мына жогору тарапта туугандар үйлөр толтура. 11 көчө. Адашпасам бир 900-950 участок бар да бул жактачы. Население көп, көбөйүп атат күндөн күнгө. Эми сатылуучу жерди көрүүзөрдөн мурун сиздерге биринчи келүү жолун жакшылап түшүндүрүп алайын, анан жер жөнүндө информация берейин. Азыр под бизнес жер издегендер көп. Самомойка ачам, кафе, чайхана ачам, магазин ачам, садик ачам деп жүргөндөр көп жер издепчи. Мына туугандар, өтө сонун вариант экен. Лайктан басып, тууган урук, дос, жар, группа, бүт бар тарапка жибериңиздер. И документи дагы даяр. Мындай под бизнеске ылайыкталынып жасалган. Мен турган жер туугандар бул Западный тарапта жайгашкан, шаарга караган Кызыл Байрак айылында турам. Барыңыздар билип алыңыздар уже. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Западныйдагы Ишкабан айылына кирип түз жүрөсүздөр. Ишкабан бүтөт. Анан Кызыл Байрак айылы башталат. Бул жер жазуудан өтүп солго бурулуп 100 метр жүрүп каналдан өтсөңүздөр ал жак Кызыл Байрактын жаңы конушу. 11 көчөдөн турат. А сиздер 127 маршрутка каттайт. Азыр эле өтүп кетти. Жерге келип калдым туугандар. Мына каналдан өтүп эле сиздер оңго бурулуп мен тарапка мына түз жүрүп келесиздер. Бул жер 4 көчө. Кааласаңыздар мына жакта дагы чоң өзүнүн көпүрөсү бар. Ошол жактан дагы кирип келсеңиздер болот. Бул жагы дагы жол көпүрө. И мына жагы дагы жол көпүрө. Мындайча айтканда кыйтык жер. Бул жагы көчө, нар жагы көчө, бул жагы деле көчө, нар жагы канал туугандар. Кызыл китеп боюнча 5 соток. Фактически эсептегенде жери 12 соток чыгат экен. Эми сиздерге узун тураларын жакшылап түшүндүрүп берейин, угуп туруңуздар. Мына ушул жерден мына темир тосоо менен тосуп койгон. Ушул жактан баштап мен жанагы айткан көпүрөгө чейин 100 метр, ага жетпей эле кыйла берирактан эсептелгендечи 100 метр. Мына ал жакка 60 метр, 100ге 60 экен да. Түшүнүп атасыздар, Кызыл китеп боюнча 5, фактически 12 соток чыгат. Кийин келип чыр-чырдоон карап информация аласыздар. Телефонда бүтө турган иш эмес. Билинбегенмен азыр бизнесмен акелер, эжелерибиз өтө көп. 5 кол тең эмес деп коет го. Ушундай жер издеп жүрөт элем, акчасы кызыктырбайт деп эле таш эле алып койгондор бар туугандар. Бул жакта үйлөр толтура. Көрүңүздөрбү? Анан мына дөңсө турат го. Ушул жерге чейин Кызыл китеп боюнча ушул жерге чейин экен. Нар жагы каналга чейин дагы бир 10 метрдей бар дейт. Каналдын акысы, аны кошпогондо бул жагы таза. Түшүнүп атасыздар, туугандар. Каналдын бою, сноос андай мындай деп жазбаңыздар. Себеп дегенде, мына дөңсөнүн бери жагы, дөңсөнүн нары жагынан каналга чейин 10 метр смело чыгат каналдын акысычы. Жакындатып бир көргөзөйүнчү. Көрдүңүздөрбү? Тегиз сонун болуп турат. Ушундай. Мына жак көчө, нар жагы көчө. Кыйтык жер да туугандар. Кыйтык тегиз сонун жер экен. Бул жак менен деле чыгып келе бересиздер, каналы көпүрөсү бар. Мына жактан деле келе бересиздер, жолдору көп. Эми телефондо бүтө турган иш эмес, өзүңүздөр келип көрүп кетсеңиздер жакшы болот. Лайктан басып, тууган урук, дос, жар, группа, бүт бар тарапка жиберип коюңуздар, алар дагы кирип көрүшсүн. Эсин номери экранда чоң болуп жазылып турат, өзү менен сүйлөшүп аласыздар, барыңыздарга ийгилик, аракетти кылыңыздар. 11 көчө бар туугандар жогору тарапта. 950 үй болуп калат да ошондочу. Население билинбегени менен көп. Шаарга карайт бул жер, келечеги бар жер. Мына бош турган жерлер, бул жерлер туугандар мектеп, садик, ФАП түшө турган соц объекттердин местасы да. Демек, мындай ушул жерге любой бизнес ача турган болсоңуздар, Кудай буйруса болуп кетесиздер.
Дам не маалымат берейин. Болду окшойт менимче. Барыңыздарга ийгилик, ушундай сонун жерди колдон чарбаңыздар.